Салам достор. Сиздер Заманбап каналын көрүп жатасыздар. Менин атым Сыргак Шыносов. Достор, эгерде сиздер менин эски каналымдын жазылуучулары болсоңуздар, анда бул каналыбызга да жазылганды унутпаңыздар. Ал эми биздин эски каналыбыз менен азыркы убакта иштешпей жатабыз жана ошондой эле ал канал башка бирөөдө. Ошондуктан бул каналыбызга эгерде түшкөн болсоңуз, анда бул каналга да жазылганды унутпаңыз. Анда эмесе биз видеороликти баштадык. Техниканын өнүккөн заманында 3 дүйнөлүк согуш болсо кандай болушу мүмкүн? Негизи эле болушу мүмкүнбү? Башынан айтып өтөйүн, мен согуш болот деп же болушун каалап жаткан жокмун. Ошондуктан комментарийге ар кандай сөздөрдү жазбай эле коелу. Кудай сактасын, болгону азыркы техникалардын мүмкүнчүлүктөрүнө таянып, кызыккандар үчүн божомолдоп көрөлү. 1914-жылы Германия биринчи дүйнөлүк согушту баштаган эле. Андан бир канча жыл убакыттан соң Германия келишимди дагы бузуп, экинчи дүйнөлүк согушту күтүүсүздөн баштап жиберген эле. Биринчи дүйнөлүк согушка жалпысынан 59 мамлекет катышса, ал эми экинчи дүйнөлүк согушка 73 мамлекет катышып, экөө тең чоң жоготууга учураган. Ал эми 3-дүйнөлүк согуш боло турган болсо, аны Кытай, Америка же Россия жана башка улуу державалар баштоосу мүмкүн. Бирок булар жөн гана варианттар. Согуш боло турган болсо, азыркы технология заманында спутник аркылуу ташталуучу бомбалар жана башка өтө коркунучтуу курал-жарактарды эске алганда, 3-дүйнөлүк согуш болбойт деп өз оюмду айта алам. Себеби биз бир нерсени унутпообуз керек. Тактап айтканда, азыр дүйнө жүзүндө 14185 атом бомбасы бар. Бир гана ушуларды мисалга алып карасак, согуш болушу мүмкүн эмес экен деген тыянакка келесиз. Анткени согуш башталары менен бардык күчтүү державалар ушул атом бомбаларын колдоноору айдан ачык. Ал эми атом бомбасы түшкөн жерде миңдеген жылдарга чейин жашоого мүмкүнчүлүк болбойт. Мисалга алып карай турган болсок, мындан бир канча жыл мурун Чернобыль окуясын көпчүлүк эле билсе керек. Тактап айтканда, атом бомбасынын ал жерде жарылып кетүүсүнөн кийин ал жерде адамдар жашай албай, бардыгы башка жака эвакуацияланган. Ошондуктан эгерде согуш болсо, баштаган мамлекет уткан учурда дагы анын өлкөсүнө ташталган атом бомбаларынын реактивдүү нурларынын зыянынан өздөрүнүн мамлекетинде да жашоого мүмкүнчүлүктөрү жок болот. Ошондуктан да канчалаган күчтүү держава болсо дагы, алар буларды ойлоо менен согуш баштай алышпайт. Бул тууралуу Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин дагы мындай деген. Заманбап калкаралык шартта бул планетаралык катастрофа болмок. Ошондуктан атом бомбаларын колдонуп жибере турган акмак жок болуусуна ишенгим келет. Человек сумасшедший, который решится на использование ядерного оружия. Ал эми улуу окумуштуулардын ичинен Альберт Эйнштейндин айтуусунда, эгерде 3-дүйнөлүк согуш болсо, анда адамдар 4-согушта таяктар менен мушташмак. Мындан түшүнсөк болот, 3-дүйнөлүк согуш апокалипсиске алып келет. Бардыгыбызды жараткан өз сактасын, эч кандай согуш уруш болбосун, тынч өмүр сүрөлү. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар, жана ошондой эле каналга жазылганды унутпаңыздар.